ошондо бизде көп тараптуу эл аралык канча болот Казакстан менен жалпы? 4 болобу ушунда? Урматтуу Бактыгер Тергешевич, Казак Республикасы менен көп тараптуу бизде Казак Республикасы менен негизинен макулдашуулар боюнча 12 көзөмөл өткөрүлдү. 12-нин 4-ө 10-жылы жабылган Казак тараптан менен бир тараптуу. Алардын 6-осу международный болчу, эл аралык. Азыр 2 кошулат, ошо менен 8-ө международный болот. Токмок менен кең болгон кошулат. Көп тараптуу. Көп тараптуу. Чалдабарда көп тараптуу болгон да мурда. Болгон. Чалдабар киргизип атпайбы? Чалдабар көп тараптуу мурда эле болгон башынан. А Өзбекстан менен көп тараптуу эл аралык барбы? Канча? Өзбекстан менен көп тараптуу 8-ө бүгүнкү күндө. А келечекте дагы ачылабы? Кечиресиз, түшүнгөн жокмун. Келечекте дагы башка өтүүчү пункттар көп тараптуу эл аралык, мисалы маданият бар, мисалы Беговат бар ушул жакта. Барбы мындай келечекте келишим мындай долбоорлор Өзбекстан менен? Келечекте бул эми тышкы иштер министрлери менен чогуу иштеп, анан кийин сунуштарды киргизебиз. Хорошо. Анда мен учурдун пайдаланып, мен мындай кайрылат элем 2 момент. Эми элдин айтуусу боюнча айрыкча Өзбекстан жана ак жол жакта, Өзбекстан достук жакта чек ара кызматкерлери биздин элибизди кыйнап атышат. Бул сиздерге маалымат жетип атабы, жетпей атабы? Бирок акча алуу боюнча маселелер бар, айтып коеюн сизге. Ошону жакшылап карагыла. Экинчи маселе бул мына Казакстан, биз мына ЕАЭСке киргенден кийин Казакстан аркылуу мына азыр ал жерде таможня тигиндей мындай азыр жок, сиздер эле калдыңар. Мына азыркы учурда экономиканын мындай айткандай контрабанданы айткым келет атта. Ошону көзөмөл жүргүзгүлө. Мындай сиздер дагы сотрудниктерге айтып, бул биздин экономика таасир бере турган иш-чара. Ар бир машинаны, ар бир автоунааны жүк менен алып келаткан. Текшерип, регистрация кылып, салык кызматына жеткизип, ошону мындай милдеттүү түрдө команда бергиле. Рахмат.